Азыркы учурда мага көптөгөн энелер кызым турмушка чыкпай жатат, кызым 30-дан ашты, 40-тан ашты деп кайрылышат. Себеби эмне деп ойлойсуз? Албетте, себеби апасында. Эгерде апасы өзүнүн кызына бала чагынан баштап туура эмес программа берип, дайыма атасын сенин атаң мындай, сенин атаң тигиндей деп жертва абалында болгон апасын көргөн кыз өзү дагы турмушка чыгып, жолдошу менен чогуу жашаган учурда жертва болгусу келбейт дагы, турмушун кийинкиге калтырып, коркуп кете берет. Анын ордуна апа эмне кылыш керек? Албетте, апа өзү менен иштеп, кызына бала чактан берген программаларын өзүнө кайтарып алып, өзүнүн жашоосун, кыздын өзүнүн жашоосун өзүнө берип, ал эми өзүнө тиешелүү жолдошу менен болгон мамилесин өзүнө кайтарып алыш керек. Ошондо гана кыз өзүнүн алдына жазылган пешенесиндеги бактылуу жашоосу менен жашай алат. Андыктан апалар, өзүңүздөр бактылуу болуңуздар. Ошондо гана сиздин кызыңыз бактылуу боло алат.